Саламатсыңарбы, биздин сүйүктүү окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыз адаттагыдан айырмаланып, видео сабак түрүндө болмокчу. Алгач өзүмдү тааныштырып өтөйүн. Аты жөнүм Жороева Гүлжан Докторбаевна. Курманбек Баатыр атындагы Жалал Абад балдар лицейинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенем. Бүгүнкү сабагыбыз 10 класстын 4 чейрегинин 1 сабагы болгон Касымалы Байлиновдун Ажар повести. Алгач сабагыбыздын максаты менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүнкү сабагыбызда Касымалы Байлиновдун өмүрү чыгармачылыгынын урунттуу учурлары, повесттин жазылуу тарыхы, адабияттагы орду жөнүндө кыскача маалымат алабыз. Каармандын ички ой толгоосун окурман катары баалап, бүгүнкү күндөгү актуалдуу болгон көйгөйлөр менен салыштырып, чыгарманын идеясын талдайбыз. Ар бир инсан жашоодо өзүнүн максатына жетүүсү үчүн кандай сапаттар зарыл экендигин үйрөнөбүз. Алгач жазуучу жөнүндө кыскача маалымат бере кетейин. Кыргыз эл жазуучусу Касымалы Байлинов 1902 жылы Ысык көл районуна караштуу Көк Мойнок айылында жарык дүйнөгө келген. Ата-энеси чарбалуу, биринекин малы бар, өз турмушуна тын үй бүлө болгон. Бирок Ташбоор ажал аларды эртеле тооруп, 3-1 туугандын тумулу жетим калуусуна алып келди. 1916 жылы Каргашалы үркүн учурунда үрккөн эл менен Кытай жергесине катышып, ал жерде көптөгөн кыйынчылыктарды тартышып, биринисин жерге берип, 1918 жылы гана Кыргыз жерине кайтып келишет. Бул жака келген соң иниси Абдыбекти Токмоктогу балдар үйүнө жайгаштырып, өзү болсо өлбөстүн күнүн көрүү үчүн ар кандай жумуштарда, дарыканада кароолчу, ат багуучу, аскердик казармада ашпозчунун жардамчысы болуп иштейт. 1919 жылы Касымалы сыяктуу багар көрөрү жок жетим балдарды Совет өкмөтү өз камкордугуна алып Ташкентке окууга жиберет. Мына ошол жакта оозу толуу тамак жеп, бүтүн кийим кийип, жашоонун бактысын сезет. 1921 жылы илимге умтулган максаты бийик жаштар менен Алматы шаарына келет. Кийинчерээк Москвадагы Адабият институтунан журналистика адистигин бүтүрөт. Алматыдагы Казак-Кыргыз педагогикалык окуу жайында окуп жүргөндө, мугалимдик кесиптин сырларын үйрөнүү менен колуна калем кармап, адабият майданында өзүнүн күчүн сынайт. 1922 жылы биз ким элек, ким болдук, жетээр бекен максатка деген ырлары басма беттеринде жарыяланып, кесиптештеринин, окурмандарынын арасында аз да болсо аброй табат. Бирок өзүнүн ордун поэзиядан эмес, прозадан табат. 1928 жылы араб арыйы менен чыккан Ажар повести жазуучуга чоң атак алып келет. Бул повесттин жаралышы жөнүндө жазуучунун мындай эскерүүсү бар. Менин чыгармамдын жаралышына кесиптешим казак жигити Ильяс Жансугуров себепчи болду. Күндөрдүн биринде анын күңгүрөнүп, бир нерсе чиймелеп отурганын көрүп калдым. Эртеле кеч сырдашып, экөөбүздүн көңүлүбүз жакын эле. Эмне жөнүндө жазып жатканын сурасам, казак байына сатылган бир казак кызынын оор тагдыры жөнүндө аңгеме жазып жатканын угуп берди. Мага аябай таасир кылды. Кыз даяп терең ойго баттым. Ооба, мындай адилетсиздиктер арабызда азбы? Мындай жан кейиткен тагдырлар толтура эмеспи? Алар жөнүндө жазса, мындан да күчтүү чыкпайбы? Повест жарыкка чыгары менен адабиятчылар арасында кандай сын пикир жаратса, окурмандар арасында дагы ошондой талкууну жаратты. Каарманды аяп, ага боор уруп, авторун жактап да, жектеп да жатышты. Мына ушул жерден адабият теориясына кайрыла кетели. Силер буга чейин аңгеме повесть эмне экенин
билип маалымат алгансыздар. Повесттин жарыкка чыгышы жазуучулар арасындагы талкууну жаратып, бири аңгеме десе, экинчиси повесть деп талашты. Анткени адабият майданында повесть термини жаңы гана пайда болуп жаткан. Ошол себептүү да Ажар повести кыргыз адабиятындагы алгачкы повесть катары тарыхтан өзүнүн ордун ээледи. Аңгеме эпикалык текке кирүүчү, көлөмү чакан, кара сөз түрүндөгү чыгарма. Ал эми повесть болсо эпикалык тектин бир жанры. Аңгемеге караганда көлөмүнүн кенендиги менен айырмаланат. Пролог бул автордун кириши сөзү. Жазуучу өзүнүн чыгармасын пролог түрүндө баштаган. Мында чыгарманын кыскача мазмуну алдын ала баяндалат да, каармандар жөнүндө алгачкы түшүнүк берилет. Бул болсо окурмандагы кызыгууну жаратат. Чыгарманы окуган окурмандын көз алдына 1916-жылдагы оор турмуш, татаал тагдыр, кадр сыяктуу тартылып, адам баласы ушундай кыйынчылыкка кантип туруштук берди экен деген суроо туулат. Албетте, адам чыдагыс азапты өз жон териси менен сезген адам гана элестүү, таасирдүү бере алат. Адабиятчы Үмүт Култаева айткандай, Ажар повести адабиятта 1916-жылдагы үркүнгө коюлган эстелик болду. Чыгарманын башталышында Ажар өзү теңдүү эки келин менен энесинин чын баскан бейтине келет. Ичиндеги муңун төгүп, ишенген Козубеги сатып кеткендигин, өзүнүн атасынан да чоң кишиге турмушка чыгып жаткандыгын айтып, зар какша ойлойт. Мындан көрө өлүм таттуураак экендигин айтат. Ажар болгону 15-16 жаштагы гана кыз. Жашоонун ачуу таттуусун көрө элек. Турмуш эмне экенин да түшүнбөйт. Анын ою боюнча токол, эрки жок, үйдөгү жана сырттагы кара жумушту бүтүргөн кол экенин гана билет. Эгерде чырга токолу болуп барса, келечек жашоосу кандай болоорун элестетип, жүрөгү сыздап ойлойт. Эгерде апасы тирүү болгондо, бул кайгыга чыдай албай, эне жүрөгү көтөрбөстөн тык токтоп калган. Убагында Ажар үй бүлөнүн эркеси болуп, Айткулу менен Батма көзүнүн кареги менен тең айланып, эч нерседен кем кылбай чоңойтушту. Орто жолдо орус падышачылыгынын буйругу менен иретке алуу чыгып, канчалаган кыргыз жигиттеринин көз жумушу, Айткулунун окко учушу үй бүлө үчүн каран түн түшүрдү. Айларга издеген кыргыз эли болгон жүгүн аркынып, Каражанын арачалап калуу үчүн Кытайды көздөй самсып жөнөштү. Арасында көгөгүзүнө Ажар мингизген Батма да бар эле. Андан аркы окуяны окуучулар тарткан сүрөттүн негизинде түшүндүрүүнү туура көрдү. Силер көрүп тургандай, кумурска бул кыбыраган, жаны тынбаган жандык. Жүрөгүндө ыйманы, адамдык сапаты бар инсан бул жандыкты көргөндө мунун да жашоого акысы бар деп тебелебестен багытын башка жака бурат. Ал эми ошол учурдагы карапайым элдин тагдыры мына ушул кумурскадан да төмөн болду. Көзүн май баскан, баарын акча менен калчаган бийлер, манаптар элди тебелеп тепсеп, белин сындырганга аракет жасады. Эч кимдин каршы чууга чама чаркы келбеди. Карашалап, жашоо үчүн жан далбастап ажырым жолдо калышты. Экинчи тараптан табиятта каарын төгүп, ызгартуу суук каптап келди. Бешиктеги баладан бекчейген кемпир чалга чейин кыштын ызгаарына туруштук бере албастан суукта тоң өлүштү. Аман калганы жашоо үчүн күрөшүп Кытайдын Какшаал, Турпан тараптарына тендип кетишти.
Bir taraftan tamақтың тартыштығы, екінші тараптан ызғардың суы, üçüncüдөн отундун тартыштығы өмүрлөрдүн кыйылышына алып келди. Адам ушунчалык мыкаачы болот экени деген суроо жаралды. Тирүү адамдар арасында соода сатык жүрө баштады. Сойкайган, суналган кыздын болгон баасы бир кап буудай болду. Кызы жогу уулун сатып, жан алекетке түшүп, жан талбастап тоңгоюктан чылчык издеди. Батпа менен Козубек да эл менен кошо Турпанга барып, Сабит Ахундун эшик терезеси жок, чыла жыттанган ат сарайында калышты. Башпааник табылганына сүйүнүп, баарына кайыл болушту. Күндөрдүн биринде эшиктин ызгаары менен суугу Батманын өпкөсүнө тийип, төшөктөн турбаган боюнча Батма көз жумду. Козубектин баласы талып, ачкачылыктын айынан ич өткөктөн чарчады, үй бүлөгө жаракат түштү. Баарынан жадаган Козубек Ажарды болор болбос акчага сатып, Акчаалдагы кыргыздарга жөнөп кетти. Бир үй бүлөдөн жалгыз Ажар калды. Бөтөн эл, бөтөн жерде ишенер эч кимиси жок. Сабит Ахундун туткуну болду. Бир жылча анын үйүндө жашап, үй бүлөгө көнүп, тагдырга моюн сунган мезгилде Сабит Ахундун досу, уйгур соодагери Чыр пайда болду. Чыр 70-терге барып калган, небере чебере көргөн. Карып калган абышка. Бирок карлыкка моюн сунгусу келбей, жаш токол алууну көздөп, Ажарга көзү түштү. Учурдан пайдаланып Сабит Ахун Козубекке кетирген чыгымын 2-3 эселеп өндүрүп алды. Ошентип багы жокко дагы жок болуп, Чырдын туткунунда Ажар калды. Эртеден кечке колу кара жумуштан бошобогон аз келгенсип, башынан келтек кетпеди. Ошондой күндөрдүн биринде өзүнүн эркиндиги үчүн күрөшүп, Чырдын үйүнө качып чыкты. Көздөгөнү Какшаалдагы кыргыздар. Аларга жетип алса, эптеп жашоосун өткөрөр. Ишенген, таянган эч кимиси жок. Жалгыз үмүтү бир тал ширеңки. Ал эми орто жолдогу тоскоолдууга ач карышкыр. Эмне себептен жазуучу Ажарды карышкырларга жем кылып чыгарманы аяктады деген суроо окурмандын оюнда жаралат. Мүмкүн бул жазуучунун мыкты сүрөткөр экендигин далилдеп тургандыр. Ал ар бир окурман өзү жыйынтык чыгарсын деп суроо таштайт. Эми ушул жерден талдап көрөлү. Какшаалдагы кыргыздар менен кандай ой камтылган? Бир тал ширеңки аркылуу эмнени бергиси келген? Ач карышкырлар кандай түшүнүктү камтыйт? Силер да чыгарма менен толук таанышкандан кийин албетте жыйынтык чыгарат деген ойдомун. Чыгарманы окуп жатканда сөзсүз түрдө тааныш эмес сөздөргө кезигесиңер. Бул сөздөрдүн маанилери силердин чыгарманы түшүнүүгө жеңилирээк болоруна ишенип турамын. Кыйыр тууган, апасы тарабынан алысыраак тууган. Козубек Айткулунун кыйыр тууганы эле. Курумшу, эскирип калган жаман кийиз. Эшик терезеге курумшу далдалап, эптеп сууктан калкаланышты. Ак шишик организмдин тканында суюктуктун ашыкча топтолуш. Ачкачылыктын айынан ошол учурдагы карапайым эл ак шишик болуп кырыла баштады. Чыгым, кеткен чыгаша, набак, абак, түрмө, маркум, өлгөн адамга карата айтылган сөз. Бул сөз бүгүнкү күндө кыргыз лексикасындагы активдүү колдонулган сөздөрдүн бири. Керез, маркумдун өлөр алдындагы акыркы сураныч. Батманын керезин тилекке каршы Козубек аткара албады. 1 пут 16 килограммдык салмактагы эгин, зээр акча, кытайлардын күмүш акчасы. Башында 3 зээр болсо, кийин андан 10 эселеп өндүрүп алат.
чегерүү, эсептөө, башы байлануу, кимдир бирөөгө көз каранды болуу, кан жутуу, өтө кайгыруу, бура бастырбоо, алдын туруп бастырбоо. Ач карышкырлар алсыз ажарды бура бастырышпады. Алты гана бадал түрүндө өсүмдүк. Бул көбүнчө чөлдүү аймакта жалпыз өскөн бадал түрү. Жүрөгү опколчу, кандайдыр бир жамандыкты сезүү. Чыгарманы окугандан кийин окурмандын алдында түрдүү суроо жаралып, ар кандай ойлор пайда болот. Мен силердин да жыйынтык чыгарууңарга өбөлгө болуучу кээ бир суроолорду сунуштамакчымын. Козубектин бул кылганын туура деп эсептейсиңерби? Эгерде Козубектин ордунда болгонуңарда эмне кылмакчысыңар? Адамдын жанын соодалыгы болобу? Тилекке каршы бүгүнкү өнүккөн заманда да адамдын жанын сатып, органдарынын арты менен акчага ээ болууну көздөгөн адам сыяктуу макулуктарды жолуктуруп жүрөбүз. Мындай кадамга баргандарды адам деп эсептей алабызбы? Ажардын тагдырын кайталаган кыздарды уккан билеңер. Бүгүнкү күндө мындай тагдырдагы жашоонун курмандыгы болгон кыздарды көрүп билип эле жүрөбүз. Ажар мурунку заманда өзүнүн эркиндиги үчүн күрөшсө, бүгүнкү күндөгү бул тагдырга туш болгон кыздарга кандай кеңеш берет элеңер? Адам мындай кырдаалда кандай кадам таштоосу керек? Чыгармадан кийин кандай жыйынтыкка келдиңер? Биз бүгүн Ажар повестин андагы элдин тагдырын, каармандын образын талдап көрүп, ошол учурдагы татаал турмушту көз алдыбызга элестеткендей эле болду. Демек, бул чыгармадан силер кандай жыйынтык чыгарат элеңер? Ажардын образы силерге кандай таасир калтырды? Кыйынчылыктарга кантип туруштук берүүгө болот? Адам баласы кадам сайын ар кандай тоскоолдуктарга туш келет. Мына ошол тоскоолдуктан кантип чыгууга болот? Кантип жеңсе болот? Бул ар бир адамдан көз каранды. Же баарын убакыт көрсөтөт деп эле тим болуп отурганыбыз макулбу? Баары өзү чечилеби деген суроону силерге айткым келди. Чындыгында Ажар повести канча бир кылымга жакын убакыт болсо дагы өзүнүн окурмандарын толуктап келет. Бул чыгарманы окугандан кийин окурманда сөзсүз түрдө түрдүү ойлор жаралат. Ажар ошондой кыйынчылык заманда да өзүнүн эркиндиги үчүн күрөштү. Жыйынтыгы жакшы болбосо дагы ошого аракет кылды. Ал эми бүгүнкү күндө жакшы турмушта жашап жатып да кыйынчылыкка туруштук бере албастан өз жанын кыйган инсандарды көрүп эле жүрөбүз. Мына ошол өз жанын кыюу бул туура жолду. Же башка дагы мыкты кадамдары барбы? Муну ар бир окурман, ар бир адам өзү туура жыйынтык чыгарып, туура баа берүүсү керек. Ошондуктан мен силерге айтарым, ар бирибиздин тагдырыбыз өз колубузда. Аны жакшы тарапка бурабызбы, же жаман тарапка бурабызбы, ал өзүбүздөн көз каранды болот. Ошондуктан максатты бийик коюп, аракетти мыкты кылсак, сөзсүз ошол аракетибиздин жемиши болоруна мен ишенем. Чыгарманы окугандан кийин түрдүү суроолор жаралат. Силер да чыгарманы окуган соң бул суроолордун жообун таап, түшүнгөнгө аракет кыласыңар деген ойдомун. Батмандын өлүмүнө себепкер болгон бир боо курайдын баасы эмне менен өлчөндү? Сабит Ахундун карызынын дуулашынын максаты эмне эле? Эмне себептен Козубек Батмандын кереесин аткара албады? Ага кайсы сапаты кедерги болду? Кары Канчырдын Ажарга үйлөнүүсүнөн кандай жыйынтык чыгарууга болот? Ажардын үйдөн качып чыгуусуна эмне себеп болду? Чыгармадагы ач карышкырлар бул кайсы түшүнүктү камтыйт? Повестти толук окуп чыгып,
мен сунуштаган суроолорго жооп бересиңер деген ниеттемин. Анан ар кимим адам өз бактысы үчүн кантип күрөшө алат деген темада өз оюңарды жазып көргүлө. Каникул бүткөн соң окуткан мугалимдериңер менен талдап көрүп, чыгармага карата өзүңөрдүн жеке жыйынтыгыңарды чыгарып көрөсүңөр. Ошону менен сабагыбыз аягына чыгат. Көңүл буруп, менин сөзүмдү уккан окуучуларга ыраазычылык билдирем. Кийинки сабактарда жолукканча саламатта болгула.